Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн силер менен кайрадан кыргыз элинин баатырлык Манас эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен мурдакы көрсөтүүлөрдө силерге Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазгандыгымды айткан элем. Мына силердин көз алдыңарда турат. Романдардын баары тең, бешөө тең. Мына баары алдыңарда турат. Мен булардын баарын Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан экспертизадан өткөзүп, кыргыз адабияты программасына киргиздим. Манасты эпосун окууда кошумча окуу курал катары муну пайдаланса болот. Ошондой эле мен бул китебимди орус тилине да которуп, аны да мектеп программасына киргиздим. Мындан тышкары атайын интернет сайт ачканмын. Эпос Манас.com. Ошол жерге китебимдин орусча, кыргызча варианттары, электрондук варианттарын ошол жерге койгом. Кимде ким кааласа, ошол жерден китепти сатып алса болот. Мындан тышкары эпоста кеңири жайылтуу максатында мен ушу YouTube каналды ачып, 152 айдан бери силерге Манас жөнүндө айтып, романдын өзүндө окуп берип жатам. Эми уруксат берсеңер, мен ушу романымды окууну улантайын. Ушул мезгилде айланага зучу салып, кыйкырыгы баш жарып, Манастын жанына орто бойлуу, кең далып, ак жумал, Кыран Батыр Чалыбай атчан чаап келди. Кармаган кызым кайда? Кайрылды ал Манаска. Мына Батыр колу менен жаңсап, алдындагы кара бөрктү Чалыбайга көрсөттү. Кызды чиктеп, Чалыбай анын сулуулугуна аябай таң калды. Кармаган кызың анык перинин өзү турбайбы? Суктана сүйлөдү ал. Ал кандай жандын кызы? Өлүп калган Кайыптаңдын кызы, Манастан узун жооп берди Бакай. Эмне? Селее түштү, башын эки колунан чеңгелдей кармаган Чалыбай. Кайыптаң качан өлдү? Биз аны кармаган күнү, Орус күнүнө жооп берди Бакай. Ошондой дебейсиңерби? Каткырып күлдү Чалыбай. Мен силерге келгенче ал өлүп калдыбы деп чөчүп кетпедимби? Бул эмне дегениң? Өз кезегинде таң калды Манас. Кайыптаң тирүүбү? Тирүү болбогондо эмне болмок эле? Дагы каткырды Чалыбай. Колго түшкөндөн кийин биз аны өзүбүздүн кошко кошуп алдык. Атүгүл ханды урматын кылып, аны байлабай бош койдук. Атасынын тирүү экенин уккан Карабек атынан секирип түшүп, көзүнүн жашын булчактап төгүп, Манастын бутун кучактап жүгүндү. Баатыр, көп каталык кылганың үчүн мени кечирип кой. Сага дилимди бердим, бирок атам тирүү болсо, аны мага көрсөт деп кыз өзүнүн токтото албай, толкунданганын шолокту ыйлап жиберди. Күйөөсүнүн тирүү экендигин уккан байбиче кубангандан терең үшкүрдү. Байым тирүү болсо меники, жалоору карады ал Манаска. Канышым жалгыз кызым, ал өзүңө ылайык, аны алгын. Эгерде ал сага кызмат кылгандан аянса, кырчынында сынсын деп, бар дартын айтып, жашын селдей агызды. Муну уккан Баатыр эркистен таң калды. Мунун күйөөсү кайда? Сурады ал Чалыбайдан. Ал кошто кордук, зордук көрбөстөн тирүү жатыр. Кошко ылдам кайтып бар, буйрду Манас. Кайыптаңды тез алып кел. Куп болот Баатыр деп Чалыбай кошуна чаап жөнөдү. Ошондон кийин Бакай Баатыр кыргыздын колуна жар чакырды. Союштан артык мал сойбогула, калмак Кытайларды бүлөндүрүп, убалына калбагыла. Алар да Кудайдын пендеси. Өздөрү берсе өлчөөгө ченеп мал алгыла деп кыйкырды ал баарына окуду. Ушул жарлыкка ылайык талап тоноо токтоп, элдешкис душмандар аралашып, Кең Өзөн тоосуна барып конуп калышты. Калмактарга мал сойдуруп, өздөрүн казанчы кылып, кыргыздар кадимки коногондон өргүп жатышты. Эртеси күнү кечинде Чалыбай 6 жигити менен кызыл жибек чепкен тылган атынан жерге кулаганда бети баш көгөрүп кеткен Кайыптаңды кара атка мингизип, Манастын чатырына алып келди.
Анын жанында Карабөрк кызы менен байбичеси отурганын көргөн Кайыптан Манаска калмакчы салам берди. Мөндү, байына, кубанганын ордунан тура калып, калмакча жооп берди Манас. Отур балам деп, Кайымдан аны кайра ордуна отургузду. Кантсе да Карабөрк сулууну алдың, каткырып күлдү Мөндүбай. Кайыптан мөндү дегенде шашканыңдан байынан айтып, Каражанга күч келип, кабылданбатыр, калмак боло калдым. Тегеректегинин баары бул тамашага дуу күлүп жиберишти. Күлкү басылгандан кийин Кайыптан кызматкерлерине буйрук берип, үйкөт өрүп, тай сойду. Байбичеси менен кеңешип, Карабөрктү Манаска аялдыкка бергенге макул болду. Тойго даярдап бүткөндөн кийин нике кыйылып, Манас менен Карабөрк үйлөнүштү. Кайып хан меймандостугун көрсөтүп, чоң той берип, конокторду аябай сыйлады. Баары калаган четтен тоюп, арактан ичип жатты. Бирок Манас тамактан тартынбастан жегени менен аракка таптакыр жумулду. Буга таң калган Кайып Баатырдан мунун себебин сурады. Арак ичүү шариятка туура келбеген жорук, жылмая жооп берди Баатыр. Бүгүн сенин тоюң, ошондуктан тартынбастан арактан ичсең болот, деди Кайып. Жок, башын терс жаккады Манас. Арак эч качан жакшылыкка алып барбайт. Бул тууралуу атам бала чагымда кызыктуу баянды айтканда мен арак ичпегенге сөз берген элем. Ал кандай баян? Кызыга сурады Кайыптан. Атам илгерки бир уламанын баянын айтып берген эле. Ал улама мындай деген экен: эй адамдар, арактан сактангыла. Анткени ал жамандыктардын инеси. Силерден мурда бир акылдуу, адептүү жигит жашаган экен. Ал боорукер, кичипейил болуп, 5 убакыт намаз окуп, тынбастан мечитке барчу. Күндөрдүн биринде ага бир жаман бузук аял жолугуп, кызматчысына жигитти үйгө киргизүүгө буйрду. Анын үйүнө киргизип, эшикти бекем жапканда, жигит аялдын алдында бир кумура арак, бир бала турганын көрдү. Менден качып кутула албайсың, деди аял. Азыр бул аракты ичесиң, же мага жакындык кыласың, же бул баланы өлтүрөсүң. Эгерде айтканымды кылбасаң, үйүмө кирип алып, мен зордогонго аракет кылды деп ызы чуу салып кыйкырамын. Сага ошондо ким ишенет? Бул убакытта жигит оор абалда калды жана өзүнө айтты: бузуктуу ишке эч качан барбаймын. Бул баланы өлтүрбөйм. Кел, аракты ичкеним жакшы деп аракты ичти. Бир пияладан кийин аялдан дагы арак коюшун сурады. Мас болуп калгандан көп убакыт өтпөй жигит аял менен да жакындык кылды, баланы да өлтүрдү. Аябай таасирлүү баян экен, деди Манас тукмук коюп Кайып. Ооба, макул болду Баатыр. Биринчи жолу укканда ал мага да чоң таасир тийгизген эле. Арак ичкендин зыян экендигине, адамга жакшылык алып келбей тургандыгына кийин далай жолу ынандым. Бекеринен бизде мастан жинди качып кутулуптур деген сөз калбаса керек. Ошондуктан мен арак ич деп кыштабаңыз деп суранды Манас. Макул балам деп Кайып күйөө баласын арак менен сыйлоо ниетинен кайтты. Той бүткөндөн кийин аны кайрадан кан кылып, Манас кайнатасынын журтунда коноктоп жатты. 3 айдан кийин калмактардан чыккан олжосуна Карабөрктүн себебин кошуп, Манас аялы аскери менен Алтайга атасы жакыпка жөнөдү. 8,5 күн дегенде журтуна жетип, Карабөрк менен үй бүлө болуп жашай баштады. Карабөрк адептүү, акылдуу кыз болгондуктан кайын журтунун кукулунан куптуу болду. Манастын туугандары өзгөчө анын Бакайга жасаган мамилесине аябай ыраазы болушту. Кайнагасын атып жарадар кылганы үчүн пушайман болгон Карабөрк Бакайды көргөндө чыдап карап тура албай чыга качат эле. Аны көргөн сайын колунун боорун алып таазим этчү. Бай бол балам, бай бол деп ыраазы болду Бакай. Карабөрк алгачкы жолу ага салам салганда: эркек туугун балам деп алакан жая ал чын көңүлдөн келинине батасын берди. Ошондон баштап кыргыздарда жаңы келген келиндердин кайнагасынан качуусу адат болуп калды. 9-бап. Жакып элди чогултуп
Алтайдан Анжанға көчөлдү айтканым. Манас Батыр Алтайга кайтып келгенден кийин адептүү, жакшы келинди болгонуна Жакып бай менен Чыйырды жетине албай жүрүштү. Бирок Жакыптын жүрөгүн бир суроо уюп, пушайман кылып жатты. Кудайга шүгүр, уйкусуз түндөрдө төшөктө ойлонуп жатты абышка. Манас балам үйлөнүп, бир баш эки болду. Ушул күндөргө мен жеткирген Алла Таалага чексиз ыраазымын. Эми келиндин балалуу болсо, бул үйдөдөн арманы жоготот элем. Бирок душмандарыбыз ушинтип бактылуу болуп жашаганыбызга макул болот бекен. Ушунча аскерин өлтүрүп салгандан кийин алар бизге кол салбайт деп ким кепилдик бере алат? Эч ким. Өзүнүн суроосуна өзү жооп берди Жакып. Ошондуктан калмак Кытайлардан биротоло кутулуп, элди аман сактап калуу үчүн ата-бабаларыбыздын мекенине Ала Тоого көчүп кетүү керек. Биз бул жерде азбыз. Ала Тоодо болсо медер өг болуп турган калың кыргыз элибиз бар. Кыш өтүп жаз келгенде Жакып калкына кабар салганда Ак Балта Бертке баштаган аксакалдар жыйынга келишти. Урматтуу калайык журт, чогулгандардын күбөр-шүбөр токтогондон кийин сөзүн баштады бай. Эсиңерде атам Орозду өлгөндө Кытай калмак басып алып, бизди ар кайсы тарапка чилдей таратты. Бирибиз кеттик Эренге, бирибиз түштүк Тереңге, бирибиз кеттик Каңгайга, бирибиз келип тыгылдык мына бул кара калмак Алтайга. Ооба, Жакып, оор шүкүр Ак Балта. Ал кайгылуу күндөрдү эч ким унуткан жок. Аларды эстесем, азыр да каңгырым түтүп кетет. Калмактарга ошондо аябай кор болдук, башын ийкеди Жакып. Ата балага, эне кызга зар болду. Андай күндөрдүн бетин Кудай бизден ары кылсын. Баары башынан өткөндү эстеп, ичинен кайгырып чыкпай калышты. Тынчтык кайрадан Жакып өзү бузду. Башыбызга ошол оор күндөр кайра түшпөсө экен деп Кудайдан суранган элем, деди ал. Тилекке каршы акыркы мезгилде абалыбыз оорлошуп кетти. Биз калмак Манжууга катылып, аардын уясын козгоп койдук. Туура Манас өчүбүздү алып, 3,5 жыл душмандар менен согушуп, алардын далайын сазайын берип, кыргыздын намысын коргоду. Ушунун баарын эсепке алсак, Алтайда турушубуз кыйын болуп калды. Бул кадетсиз сөз. Макул болуп Ак Балта. Эгерде Кытайлар бирликтүү болуп кол салса, айлабызды таппай калуубуз мүмкүн. Биз алардан алда канча азбыз. Туугандар, Алтайда жерибиз бет алышып салышсак, белге таңын кулууга белгилүү кыргыз элибиз жок. Ошондуктан менин оюмча кайра Ала Тоого көчүп кетишибиз керек. Силер буга эмне дейсиңер? Шүгө турбастан сөзүмө жооп бергиле деп Жакып отургандарга суроо карады. Бери келип Кудай кейишти башын чайкады. Ак Балтанын жанында отурган Бертик. Баарын мерт кылдың Жакып. Сен Моңголго, Кытайга конуштап жүрүп, алардан аябай коркуп калыпсың бай. Жаңылышасың, Бертикке токтоо жооп берди Жакып. Мен эли журтубуз коопсуз жерде болсун деген оюмду айтып жатам. Сактыкта коркуп жок дегендей, коопсуздук чараларын алдыма көргөн эл эч убакта кем болбойт. Албетте, кем болбойт. Үн катты Бертикке. Макал менен сүйлөп калдың. Бай, мен да макал менен жооп берейин. Коркконго кош көрүнөт. Сагылган сактыгынан өлбөйт, суктугунан өлөт. Балким корксом коркуп жаткандырмын. Ачуусу келген жашыра албай жооп берди Жакып. Бирок мен эч кандай сук сагызган эмесмин. Ошондуктан ойносоң да ойлоп сүйлө, Бертикке. Мага минтип секире бериштин кереги жок, жекире сүйлөдү Бертикке. Сен чишалабай, чишалаган чын болот. Сени бекеринен сук сагызган деген жокмун. Ушул сунушту киргизип, Алайга көчүп, эсеби жок малыңды сактаганга аракет кылып жаткандыгыңды айтпасаң деле баары түшүнүп жатат. Алыскы жолдо малыңды жарымы кырылып кетсе да, сенде баары бир сан жеткис мал калат. Амалас кедейлердин ал эмне болот? Бир аз малынан айрылып калса, алар кантип оокатын өткөрөт? Сен бул жөнүндө ойлондуңбу, бай? Мен дал ошондо ойлогонум үчүн ушул сунушту берип жатамын, моюн бербеди Жакып. Эгерде калмак Кытайлар кол салса, кедейлер гана эмес, мага окшогон байлар дагы малы жанынан айрылат. Сен ушул элиңе ушундай кырсык каалайсыңбы? Чечет деп Бертикке Жакып.
Жоқ. Кеше жауап берді. Мен мұны қалабаймын. Бірақ сенің сөзіңе тап-тақыр қосыла алмаймын. Неге? Қытайға тиіп қойдық деп қайда дүрбеп қашамыз? Мен айттым ғой, Анжанға, Алайға. Қарасаң мұны Анжан мен Алайды самап қалыптыр, мысқылды өкілді бердік. Азыр ал жерлерді Алоке башқартырғанын білесің бе? Білем. Алоке азыр бізге жаман жоқ. Аны жеңішіміз Арсар күмен. Мұның екі себебі бар. Біріншіден, анын аскер аябай көп. Екіншіден, Алокеге баратылған болсақ, Анжа менен Қашқардың арасында ашусы биік, жері тек қиын, бұл тол бар. Аны ашу өтөбүз деп алапайыз таппай қалышымыз мүмкін. Ошондуктан бұл жерден көчөлү деген сөз токтотолу туугандар деп Берликке сөзүн бүтүрдү. Анын сөзүн туура эмес, жаман сөз деген эч ким болбоду. Сунушуна кимдин дагы кандай ой бар? Көңүлү чөгүп кайрылды болгондорго жак. Мен өз оюмду айтайын. Элдин алдына чыгып Акалпакчан Байжигит. Мурут бар жерде сакал бар деген калкыбызда макал бар. Бай Жақып жаман сөз айткан жок. Ал элибизди кырсыктан аман сактап калалы деп атайын чакырганын туура түшүнүп, бирликтүү чечим кабыл алышыбыз керек. Бөөдө болгон учурда кыжылдаган Кытайга жем болобуз. Кылым Кытай кол келсе, кыргын таап калбайлы. Бир кыра элдин Оролдун узун туусу жакын барсак деген кеби бар. Ачуу калтырбастан ийип отуруп түз кеңешип, мындан ары эмне кылуу жөнүндө алдын ала ойлонуп алганыбыз максатка ылайыктуу болот, туугандар. Сунушумду колдоп бергениң үчүн рахмат, Байжигит. Ыраазы болуп, кыргыздардын пикирин уктук. Казак туугандардын бул суроо боюнча ою кандай? Кайрылды Айдарканга. Сунушуң боюнча оюбуз мындай. Бек жооп берди Кызыл Жибек Чапканчан Айдаркан. Карап турсам баштан аяк баарыңар, кан жакып баштап карыңар, кайратты таштап салыпсыңар. Качабыз, үркөбүз дегенден башка сөз айтпай жатасың. Силерге деген эмне болгон? Силер ким кырып ем деп жатат? Кайсыктай келип кагып ем деп жатат? Кыргыз казакча болуп, бүгүн кыжылдап сүйлөп не көрдүк? Так ушинтип отурсак, далайда жай болот. Туулмак бар, өлмөк бар, жакшылык менен жамандык тушунда көрмөк бар. Аманат берген кужанды ажал жетсе өлмөк бар. Аңдаңарчы балдар, кепкарлаш Акалпакчан Акбалта, өзүбүздү өзүбүз кемсинтип көрүнгөндөн корко бергенибиз туура эмес. Карагылач өңгөй алаш балдардын жайгашкан жерлерин орто жери ачылып, ойго тоого чачылып, аягы намыт боюнда, башын көрсөң мына бул Алтай тоодон жогору аңыртынын оюнда. Эгерде баатырыбыз баарыбыз бир болсок, арба курал Кытайга да, башкаларга да жемибизди алдырбас элем оюмда. Туура, ороз өлгөндөн кийин калмактарга жеңилип, айласынан Алтайга сүрүлүп келдик. Ошондуктан сак болсок деген сөзүңөр деле орунда айтылып жатат деп Акбал тоолун жыйганча Манас, Көкчө, Жамгырчы, Абдылда, Болот, Шакым, Айнакул жетөө жыйынга жетип келишти. Манастын Алайга көчүп кетүү боюнча ниети бар экенин мурдатан билишкен аксакалдар кыйынга калдык деп буйдала түшүштү. Мындан кабары жок баатыр көп эл топтолуп турганына таң калды. Атаке кайрылар жакты. Агайдыларың сизге качан келди? Кече келди. Аларды ким чакырды? Мен. Сенин чымындай жаныңды Алла Таала аман койсун балам. Ушунча элди атасы эмне үчүн топтогонун айтырбай түшүнгөн Манас мун чыкпастан үйүнө барып, жылкычылардын башчысы имам менен өскөн байды өзүнө чакыртты. Алар келгенден кийин баатыр жылкычыларга буйрук берди. Бачымыраак барып, жылкыдан 12 байтал алыңар. Камбарбоздун үйүнөн эгинен бирин чалыңар. Дартман эмес, сагынан, карасы эмес, агынан бирди алыңар. Жаз болгондуктан ачыган кымыз аз. Манас 6 азаматты чаптырып, 600 меште кымызды таптырып, айылдагылардын бирин калтырбастан конокко чакырды. Көкаламайдан шиберге салынганда сыртконду анын коноктор кымыздан каалашын чечип, сарык, казык, кыйма жалга, аппак майга аябай тоюшту. Той бүтүп жатканда Манас чогулгондорго кайрылды. Ай, агайыны, журтум,
Атекен баарыңарды жийип даргытып эби жок иш кылыптыр. Бирок анын максаты мактоого татыптыр. Силерди кырсыктан сактоо. Бир нече жылдан бери Кытайлар менен чабышып, канчалаган жерлерибизди бошотуп алды. Буга душмандарыбыз кыжыры келип, бизди тилип кое турган ниети жок. Мага окшогон 24-кө чыккан жаштарды, атамдай картаң чалдарды Кытайлар жер кучактатчан дегенде эки көзү төрт. Сен муну бирөөдөн уктуңбу, же өзүңдүн божомолуңбу? Кылды сурады Манастан Бердикем. Жок, бул божомолум эмес. Мен бул кепти Ошпурдан уктум. Терс суда Текескан баш жакты бурут алды. Ушул баштан өргүтпөй аларды ойрондотолу деп Кеңгес аягын Кемен жаңгыңга жибериптир. Текестен тышкары кеткилде эч ким жеңе албаган Орго ханда аз болгондо 60 000 аскери бар дейт. Алар биригип бизге келаткан болсо, тагдырыңыз эмне болот? Же жалынып кечирип сурашак, алар жаныбызды аман калтырат деп ойлоп жатасыңарбы? Манас отургандарга суроолук карады. Анын орунду сөздөрүнө эч ким жооп таба албай, шыбыккый отуруп калышты. Эми калмак Кытайлар кыргыздарды кечирбей турганда, согуш эртеге болбосо бүрсүгүнү башталышы айдан ачык болду. Эч ким Кытайлар бизди аяп коет деп ойлогон жери жок. Чогулгандардын чыкпай отургандыктан Манастын суроосуна айлаш жооп берди байжигит. Алар элдешки душманыбызга айланганын баарыбыз түшүнүп жатабыз. Түшүнсүңөр, анда эмнеге жалтаңдап жатасыңар? Кызууланды Манас. 5 айчылык бежиндеги Эсенкан кыйын эле деп эмнеге коркуп жатасыңар? Ал акыр адамбы же пери, дөбү? Эрегиш алгандан кийин жанды аягандан эмне пайда? Бул айткандарың туура, аны жоошто жооп бердик. Сенин сунушуң кандай? Айлас карады Манаска. 6 айда турбастан албын кол куралы, ой менен билбештик камкор. Атышкандан баш тартпай, атадан калган жерибизди 6 айда Кытайдан кайра тартып алалы. Ата журтты алдырып, кыяматта жүргөнчө кыргыз улуу болгону кырылып жатып калалы. Кызыл талкындан кийин акылмандар Манастын сөзүн колдоп, калмак Кытайларга жол турууга баруу үчүн кол топтоого ыраазычылыгын беришти. Чогулуштан кийин баары дагы 2 күн айылда коноктошду. Манас 50 жылкы союп, сары казы жал берип, кымызга чайкап бал бергенде эл анын жоомарттыгына, берешендигине ыраазы болду. Конокторду узатып жатып, баатырларга мындай деп кайрылды. Сунушумду колдоп бергениңер үчүн рахмат туугандар. Андай болсо тарагыла барыңар. 5 күндөн калбай алайга кетүүгө камын кылат. Эл жүрөк жигиттер, балбандар жүрүшкө даярданып, мыктылардын бирөөсү да калбасын. Баскан чапкан усталар бейкапар жатып албасын. Бабамдан калган жерди алам, бар жарагын шайласын. Мени ойноп жатат ойлогула, кыйшаңдабай баарыңар жолго баспа. Уктуңарбы баарыңар? Улуу киши карыңар деп каарданып, Манас калктын баарын таратты. Чогулушка катышкандар сөзүндө туруп, 5 күндөн кийин 800 000 кол Манастын алдына келип, Алтайдын ара таласына жык толду. Камкор алардын арасынан кебе курсак чалдарды, кейпи жаман балдарды, жарасы бар майыбын, тил чыкпаган дудугун, кулагы ыкпас мулугун, көз көрбөс каароосун, көңүлгө толбос жадоосун, аягы майып чологун, айчкан кепкен нуногун, баары болуп 200 000 адам аскеринен чыгарып, үйлөрүнө кайтарды. Калган 600 000 кол менен Манастын амандыкка өздөй жол тартып, Түркүстанга карай бет алды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Кайрадан силер менен жолугушканча кош болуңар.